Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөндү мектебинен элесин берген номер 3 эксперименталдык гимназия Кыргызстандын эң алыскы Лейлек районундагы Тажикстан менен чектеш Жаштык айылында жайгашкан. Окуу имаратынын эски мектеп болгонуна, шарттын жоктугуна карабай, Гапыр Мадаминов жетектеген мугалимдер жамааты 1996 жылдан баштап, мына быйыл 20 жылдан бери айылдын карапайым элинин балдарына акысыз билим-тарбия берип келүүдө. Мугалим жанып турган шам сыяктуу өзү күйүп өтсө да, айланасындагы караңгылыкты жарыкка бөлөгөнгө өз өмүрүн арнайт эмеспи. Анын сыңары мугалим баланы кандай тарбияласа, улуттун уул кызы ошондой болот. Билим уясы аталган номер 3 гимназияда Гапыр Мадаминов жүргүзүп келе жаткан педагогикалык эксперименттердин өзгөчө окуу методикасынын негизинде иш алып барылат. Ага ылайык ата-эне, окуучу, мугалим биргеликте билим баалуулугу максатын көздөй иш алып баруусу керек. Акыл эмгегинин маданияты, устаттык өнөрү. Ата-энелер сиздер үчүн аттуу китептердин кеңири баяндалган окуу методикасы менен жетишкен ийгиликтер жалпы республикага дүң салып, жыл сайын гимназия бүтүрүүчүлөрүнүн 95% медициналык академия, Кыргыз-Түрк Манас университети, Кыргыз улуттук университети, юридикалык академия сыяктуу мыкты жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүндө окуп жатышат. Окуучулар арасында уюштурулган предметтик олимпиаданын республикалык турундагы жарыштарда да гимназия окуучулары жыл сайын орус тили, биология, тарых сабактарынан 1-, 2-, 3 орундарды багындырып келүүдө. Алдыңкы бүтүрүүчүлөр Гапыр агайдын биздин окуучулар дүйнөлүк деңгээлде билим ала алышат деген ишенимин актап, азыркы күндө Американын Чикаго, Сиэтл штаттарында, Россиянын Москва, Томск шаарларында, Германия, Кытай, Япония, Франция жана Турция сыяктуу дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүндө билим алып эмгектенүүдө. Бүгүнкү күндө да Гапыр Мадаминов жана анын мугалимдер жамааты чарчап жалыкканына карабастан, элдин балдарына билим берип, көжүрмөн эмгек үстүндө күн кечирүүдө. Өсүп келе жаткан моунду туура тарбиялоо, агартуучулардын мекен алдындагы оор милдет экендигин жуун териси менен сезип, пайгамбарлар кесиби аталган мугалимдик кесипте сыймыктануу менен аркалап келишет. Мугалимдерди бартабаган коомдун келечеги жок дешет. Андыктан келгиле туугандар, өзүбүз көргөн жакшылыкты башкаларга да тартуулап, билим баалуулугун бүткүл өлкөгө жайылталы.